Электр энергиясына киргизилген чектөөлөр социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Ал ортодо президент Садыр Жапаров менен мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин ортосунда кайым айтышы болуп, ага мурдагы саясатчылар да аралашты. Бул тирешүү кандай башталып, кандай өттү, ага кимдер катышты? Алдыда толук айтып берем. Биз менен бирге болуңуз. Ошондуктан мына быйыл дагы кыш келе жатат. Анан сырткары суубуз быйыл аз. Чырайтыш керек. Бирок ошого карабастан мамлекетте эч жерде свет өчпөш керек. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул билдирүүнү октябрдын соңунда айтып чыккан. Бирок 4 күндөн кийин эле президент Садыр Жапаров энергетика тармагында дефицит бар экенин белгилеп, элди электр энергиясынын өчүрүлүшүнө наразы болбоого үндөгөн. Кышкысын свет өчүп жатат деп наразы болбой, 30 жыл чыдаган жаныбыз дагы бир 2,5 жыл чыдап коелу. Андан бир ай мурун эле энергетика министри Таалайбек Ибраев быйылкы кыш Кыргызстан үчүн эң оор болорун эскерткен. Ноябрдын башында министрлер кабинети электр энергиясын сарамжалдуу пайдалануу чарасы мамлекеттик мекемелерге дагы киргизилгенин билдирип, кечки саат 6-дан таңкы саат 6-га чейинки аралыкта жарыкты жана электр шаймандарын иштетүүнү чектээрин маалымдаган. Буга улай эле УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кафе, ресторандарды, түнкү клубдарды иши кечки саат 10дон тарта токтолушу керектигин айтып чыккан. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир ошол ресторандардын оюн зоого өткүзгөн же болбосо жанагы тойлорду өткүзгөндөрдү ушул тартипке баш ийбей турган болсо, анда светтерди өчүрүп койгула. Бишкек Ош шаар мэрлери кечки 10дон кийин дароо рейдке чыгып, кафе, ресторандарды кыдырган. Алар ишкана ээлери мыйзам талаптарын аткарууга үндөп, электр энергиясын үнөмдөөчү чараларды көрүүгө чакырган. Айрым ишканалар талапты аткарган жок деген жөө менен 1 айга чейинки мөөнөткө жабылары маалымдалган. Бул көрүнүш социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, колдонуучулар арасында наразычылыкты пайда кылган. Жолбаевич, бүгүн өчүрөсүз полностью. Эртең сомой калмач. Суусун өчүрөсүз, 1 айга отключаем за неподчинение. Так, Жолбаевич, бүгүндөн баштап полный свет өчүрөсүз. Трансформатор токту үзөсүз линияны. Так, сомой калмач, сууну үзөсүз. Так, Жолбаевич, эртең наряд коюп койгула, иштебейт. Это было, а во сколько это было? Это было 21:50. 21:50, а у нас было 21:53 у нас. Подожди, тихо. Президент Садыр Жапаров дароо билдирүү жасап, шаар башчыларды аша чапты деп сынга алган жана мындай иш-аракеттерди токтотууга чакырган. Эске салсак, ал буга чейин азыркы шартта суунун көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу аз болгондуктан чектөөсүз тарифке кошулууга бөгөт коюлганын Фейсбукка жазган. Жапаров бул билдирүүсүндө 2020 жылга чейинки энергетика тармагындагы карыз 137 миллиард сомду түзгөнүн белгилеп, катастрофа болот деп турган убак болгонун эскерткен. Көз карандысыздык алганыбыздан бери эле кыштын күнү электр энергиясы дефицит болуп келген. Албетте, аны жабыш үчүн импорт алып келип турганбыз. Алганда да 1 киловатт саатын 5 сомдон алган күндөр болуп тур. Мен муну бийлик башында келип, бул тармакта ар түркүн реформаларды жасоо жана бул системада коррупция менен уруулукту жок кылуу маалында билдим. 5 сомдун канчасы чөндөккө кеткенин бир Кудай өзү билет. Муну эми ошол мезгилдеги бизге энергия саткан өлкөлөр деле айтпайт. 5 сомдон алынып келинген энергияны 0,177 тыйындан элге сатып турушкан. Ортодогу 4 сом 23 тыйын айырмасы энергетика системасына жүк болуп, тагыраагы моюна илинген карыз болуп чогула берген. Ошентип 2020 жылдан баштап бул тармакта ар кандай реформаларды жүргүзүүнүн, анын ичинде ар кыл күмөндүү схемаларды, уурулук, коррупциялык аракеттерди жоюунун, электр энергиясындагы жоготууларды кескин төмөндөтүүнүн негизинде 137 миллиард карызды азайтып жүрүп олтуруп, бүгүн 25 миллиардка түшүрдүк. Мындан тышкары президент билдирүүсүндө төңкөрүшкө жол берилбээрин кошумчалап, мындан ары төңкөрүштү түшүңөрдө гана көрөсүңөр. Төңкөрүштөн пайдаланып, маредорчулук, алдым жутумдуулук, мурдагыдай бир кызматты мыкчык алып байыганды түшүңөрдө көрө бергиле деп жазган. Анын эртеси күнү эле Алмазбек Атамбаев Жапаровго жооп кайтарып, президенттин билдирүүсүн чексиз актануулар, элдик коркутуулар жана таарыныштар деп баалаган. 2011 жылы мен мамлекет башчылыгына келген кезде өлкөнүн энергетикасы эң төмөн абалда турган. Дал ошол энергетика системасынын фактык кайрашы 2010 жылдагы апрель революциясынын башкы себептеринин бири болгон. Вээрлик көчүрлөр күн сайын жүрүп, кыш мезгилинде бүтүндөй аймактар жана шаарлар сааттап
кээде суткасына чейин жарыксыз калчу. 2017 кызматтан кеткен кезде мен да, биздин энергетиктердин командасы да Кыргызстандагы энергетикалык маселе түп тамыры менен чечилди деп ишенчүбүз. Мен 2017 жылга келгенде өлкө токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээлинен көз карандылыктан чыга алганына, 2017-2018 жылдары биз электр энергиясынын импортун толугу менен токтотконуна сыймыктанчумун. Муну мен Кыргызстан өзүнүн энергетикалык көз карансыздыгын алган учур деп атачумун. Ошондуктан азыркы энергетикалык абалды көрүп, өлкөнү 2010 жылдын жазындагы абалга кантип кайра жеткирип коюуга болоорун түшүнүү кыйын. Атамбаев эң оор энергетикалык кризисти баштан кечирип жаткан кезде бийлик майнингди активдүү өнүктүрүп атат деп айыптап, электр энергиясы 3 эсе көп көлөмдө Казакстанга арзан баада экспорттолуп жатат деп жазып чыккан. Ал эми 3 күндөн кийин президент журналисттерге маек берип, Атамбаевдин кайрылуусуна токтолгон. Энергетика системасы боюнча башкасы сүйлөсө да, Атамбаев сүйлөбөй эле коюп турду. Ага чейинкилер энергия системабызды кризиске алып келген болсо, Атамбаев сазга батырган. Ошол саздан дагы деле чыга элекпиз. Бул сазга тизесинен эмес, кекирдегинен да эмес, чекесине чейин батырган деген сөз. Энергия системабыз банкрот болуп калган. 2021 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин биз банктан бир тыйын алган жокпуз. Тескерисинче, 2021 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 137 миллиард сом карыздын 112 миллиард сомун жаап бүттүк. Калган 25 миллиард сомун карызды эмдиги жылы жаап бүтөбүз. Энергия системабызда 2020 жылга чейин коррупция, ар кандай жеке кызыкчылыктагы уруулук схемалары бар болчу. Биз анын баарын талкалап жок кылдык. Азыр ал жакта схема, уруулук деген жок. Ошон үчүн тездик менен карыздарынан кутулуп келе жатышат. 2027 жылы Кудай буйруса, биринчи жолу кирешеге чыга башташат. Жапаров энергетика тармагындагы статистикага токтолуп, өлкөдөгү ГЭСтердин абалы боюнча кеңири маалымат берген. Ал өлкөдө 2 майнинг ферма иштерин айтып, алар жеке өзүнүн көзөмөлүндө экенин белгилеген. Мындан тышкары мамлекет майнинг фермаларды миллиондогон пайда көрүп атканына карабай, экөө тең убактылуу жабылганын кошумчалаган. Президент мындан ары свет, майнинг, тышкы карыз, күбөлүк маселелери боюнча эч кимге маек берберин айткан. Атамбаев 3 күндөн кийин президентке жооп кайтарып, билдирүүсүндө энергетика тармагынан тышкары дагы маселелерди камтый кеткен. Ал өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын, Жапаровдун убадаларын, тышкы карызды, камоолор жана шайлоо тууралуу дагы жазып чыккан. Садыр иним, сен өлкөбүздү башкарып жатканыңа 5 жыл болду. Алгачкы жылдары эл сага чоң үмүт артты. Айтканыңдын баарына ишенди. Сен элге кандай гана убада кылбадың. Сөз эркиндиги, көз карансыз ММКлар, адилет шайлоо, адам укугун коргоо жана башка түгөнбөгөн убада. Бул убакыттын ичинде эл ал тургай асманда курулган асман шаарында жашап калгандай үмүттөнүп да алды. Ошол эле 5 жыл бою сени мени ар дайым каралап, эсиңе келген ушактын баарынын мойнума жүктөп келдиң. Мен болсо колумдан келишинче унчукпай, же такыр эле болбосо сылык, сабырдуу жооп берип жаттым. Балким акыры ойлонуп, акылыңа келерсиң деп күттүм. Бирок тилекке каршы баягы эле жомок кайрадан башталды. Эми сен азыркы энергия кризисинин да себептерин мага оодарып, калыпты катырып, мени күнөөлөп жатасың. Ал ортодо президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Атамбаевдин тушунда кысымга алынганын эскертип, сөз эркиндиги боюнча жооп берген. Сөз эркиндиги боюнча мактанбай эле коюңуз. Сиздин убакта муунтуу чегинен ашкан. Анын бир мисалы мен. Мага карата 2 миллион сом доо, башкаларга дагы 10 миллион сом доого жыгуулар болгон. Саясий куугунтук тууралуу сөз кылбай эле коелу. Эң көп саясатчылар, оппозиция өкүлдөрү камалган. Азыр сиздин уулдарыңыз саясатка эркин аралашып, командаңыз каалаганын сүйлөп жүрөт. Мындан тышкары Орунбеков мамлекеттик кызматкерлерге кайрылуу жасаган. Ал бир күндө жүздөгөн ишканалар, социалдык объектилер ачылып, мамлекеттик бюджет триллиондон ашкан чакта айрымдарга көңүл буруунун, жооп жазуунун кажети жок экенин белгилеген. Кээ бир мекен көзүнөн учкан бекерчи былжырабайлардын айткандарына тергип, аларга жооп бергенди токтоткула. Бул баардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге тиешелүү. Социалдык тармактагы кайым айтышууга мурдагы премьер-министрлер дагы аралашты. Атамбаевдин тушунда өкмөттү жетектеген Сапар Исаков Садыр Жапаров тарабынан айтылган жүйөлөр чындыкка дал келбейт деп жазып чыккан. Ал энергетика тармагынын таржымалуу тууралуу президентке толук эмес, же бурмаланган маалымат берилип жаткандай таасир калтырат деп белгилеген. Исаковдун билдирүүсүндө ГЭСтердин таржымалын тизмектеп, учурдагы энергетика тармагындагы реалдуу киреше тууралуу коомчулукка маалымат берилбей атканын кошумчалаган. Ишкерлер коомчулугу тараптан да суроолор барган сайын катуураак айтылууда. Эмне үчүн бизнес колдоонун ордуна тескерисинче орой мамилеге жана административдик кысымга туш болууда. Жарыкты өчүрүүдөн келтирилген зыянды компенсациялап, компаниялардын туруктуулугун сактап кала турган салыктык, кредиттик жана регулятордук жеңилдиктер кайда?
Акыркы жылдардагы тажрыйба көрсөткөндөй, тобокелдиктерди талдабай жана профессионалдуу экспертизаны өткөрбөй туруп кабыл алынган ойлонулбаган чечимдер оор кесепеттерге алып келет. Бүгүн ар бир катанын конуу абдан жогору. Анткени энергетикалык системанын иши жана өлкөнүн социалдык экономикалык туруктуулугу башкаруу кадамдарынын сапатынан көз каранды. Кыргызстан мыйзамдын, кесипкөйлүктүн жана ачык айкындуулуктун негизинде алдыга жылууга тийиш. Тартипти камсыздоо жана улам кайталана берген кризистердин өнөкөт айланпасына биротоло бөгөт коюу менен гана адамдардын ишенимин кайтарууга болот. Кайым айтышууга мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов дагы аралашып, Атамбаевдин тушунда саясий атаандаштык тууралуу пикирин билдирген. Ал өзү катышкан 2017 жылкы президенттик шайлоодо административдик ресурс колдонулганын эскерткен. 2017 жылы кандай шайлоо өткөнүн эл унуткан жок. Мамлекеттик ресурстар бир тарапты сүрөп, дарыгерлер менен мугалимдерди саясатка зордоп аралаштырып, адамдарды коркутуп, үркүтүп, агитаторлорду тоого алып барып сабаган учурлар болгон. Ошол жылы 500 000 кыргызстандыктын добушу менен үмүтү уурдалганын эч ким жокко чыгарбас. Ошондо Кыргызстандын келечегин жана туруктуулугун ойлоп, командамды токтотуп, өзүм убактылуу сыртка чыгып кеткенмин. Шайлоо учурунда андан кийин да коомду бөлүп жарган бир дагы билдирүү жасаган эмесмин. Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев Бабановго жооп берүүнү туура көргөн. Ал алгач атасы Бабановду колдогонун айтып, бирок кийин анын артында башка өлкөнүн башчысы турганы ачыкталган соң Бабановго болгон мамиле өзгөргөнүн жазып чыккан. Сиз башка элдин куурчагына айланбай, элден бата сурасаңыз, атам нейтралдуу болуп, Жээнбековду мынчалык активдүү колдобойт эле. Бирок атам үчүн Кыргызстандын эгемендүүлүгү баарынан жогору турган. 2020 жылы революция болуп, атам абактан бошотулгандан кийин үй бүлөсү менен үйүндө тынч эле эс алууну каалаган. Эч кандай саясий процесстерге кийлигиши келген эмес. Бирок сиз телефон чалып келип, аны көндүрүп, же алынып жалбардыңыз. Ал эми Курманбек Бакиевдин тушунда премьер-министр болгон Феликс Кулов Атамбаевдин кайрылуусуна жана бийликтин жообуна токтолгон. Ал ар бир саясатчы мыйзам чегинде өзүн коргоп, түшүндүрмө берүүгө укуктуу экенин белгилеген. Мындан тышкары Атамбаевдин билдирүүсүнүн эмоционалдуу болушу анын стилине толугу менен шайкеш келет деп жазган. Кулов ошол эле учурда бийликти ири долбоорлорго кеткен чыгымдар боюнча кеңири түшүндүрмө берүүгө үндөгөн. Ал коомчулук суроо берип атса, бийлик ачык айкын түшүндүрүшү керектигин эскертип, чыгарчалар тууралуу маалыматты оңдогон жылдардан кийин деле текшерүүгө мүмкүн экенин кошумчалаган. Энергетикадан башталган саясий тирешүү кандай уланат? Эмне менен аяктайт? Окуяга дагы кайсы саясатчылар аралашат? Пикир калтырыңыз, Чекит медиа катталып, чындыкты билиңиз.